Жалал Абад шаарынын жаштарына бизнес жасоодо дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ишкердиктин күнгөй тескейи, чет жактарга барып ийгиликтерге жетүү тууралуу семинар уюштурулуп, ага кызыккан жаш жарандар катышты. Семинарды Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана Жалал Абад ЖИА уюму акысыз өткөрүштү. Анда Япониянын экспорт жана соода тармагындагы ири компанияларда 10 жыл эмгектенген Мунара Жалил кызы ишкердикке кызыккан жаштарга жакшы насааттарын айтты. Студент жаштар бизнести кантип баштоо керектигин, канткенде чет жактарга чыгып, ийгилик жаратса болорлугун конкреттүү тажрыйба ээсинен угушту. Кыргызстандагы бизнес Япониядан эмнеси менен айырмаланат? Кыргызстанда жаштар кайсы тармакта иштеши мүмкүн? Ушул багыттагы баарлашуу жаштарды кызыктырды. Ал эми Жалал Абаддык жаштар Японияда бизнес жүргүзүү маданияты аталышындагы бул семинар өтө пайдалуу болгонун белгилешип, мындан ары байма-бай семинарлар уюштурулса дешет. Кыргызстанда атан жаш ишкерлердин аябай көп экенине, көп нерселерди кызыктырарына, аябай активдүү экенин көрүп абдан сүйүнүп атам. Мындан ары дагы ушул билимибизди дагы жогорулатып, ушул чет өлкөнүн өзгөчө Япониянын алардын тажрыйбасын колдонуп, алардын жакшы жактарын үйрөнсөк, бизде дагы көп жетишкендиктер болот деп ойлойм. Японияда 10 жыл соода жана экспорт тармагында эмгектенген Мунара Жалил кызы деген эжекебизди чакырып отурабыз. Ошол өзүнүн кеп кеңештерин, Японияда болгон окуяларын айтып берет. Японияда бизнес жүгүртүүнүн маданияты деген темада семинар уюштуруп жатабыз. Албетте бул жаштарга пайдалуу деген үмүттөбүз. Бул семинарга негизинен биздин шаарыбыздагы жайгашкан окуу жайлардын финанс, экономика, менеджмент факультетинде окуган студенттер келип отурат. Ушундай тренингдер көп болсо, мындай бизнеси күчтүү адамдар менен чет өлкөдөгү бизнеси бар адамдар бизге келип турса, келип тренинг өтүп турса, биз албетте бизнес жүргүзөбүз, биз деле аракет кылабыз ошого.